ошол эле коррупция менен күрөшүү жаатында мыйзам. Бул жанагы коррупция жөнүндө айтып келген жарандарды коргоо жөнүндө да, аларга акчасын да төлөп берип, анан эң негизгиси аларды мамлекет тарабынан коргоо. Анткени биз баарынан эле баардык жарандардан талап кылып атпайбызбы, коррупцияны айткыла деп, бирок аларды коргой тургандагы киши, коргой турганда структура керек да. Ал болбой келгенде буга чейинчи. Бул дагы өтө мындай татаал мыйзам да. Муну дагы долбоор кезинде түшүндүрүш керек болчу. Ушундай татаал маселелерди ойлонбостон шаар кетип, барам, мен түшүндүрөм, мен билем, бул мыйзам керек деп, кээ бир жерлеринде, кээ бир мыйзамдын кээ бир беренелери боюнча өзү бир жакшы сунуштарды келтирип атты Эмиль Токтошев. Анан ошол эле жана ашыкча ысырапты чектөө боюнча да бир мыйзам жазбадым беле. Ошол мыйзамда дагы соавторлордун бири Эмиль Токтошев да.